Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан сиздер менен түз эфирдебиз. Адаттагыдай эле бүгүн дагы ошо деги эле ошо ден соолук жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин негизги тема бул жүрөк оорулары. Бүгүн баарыбыз билебиз, ушу жүрөк оорулары дагы абдан жашарып кетти. Бүгүнкү күндө ушул боюнча кеңири сөз кыла турган биздин каарманыбыз белгилүү химик, окумуштуу, изилдөөчү Хашим Зайналиев мырза. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах. Ушу жүрөк демекчи, деги эле ошо мурда жөнөкөй сөз менен айтканда, ушу жүрөк оору биз жаш кезде ошо улгайып калган адамдарды эле кездешчү да. Ошо кан тамыры давлениясы көтөрүлөт экен, кан басымы көтөрүлөт экен, анан жүрөк ооруйт экен деген. Бүгүнкү күндө өтө жашарып кетти да. Ошо жап-жаш эле жигиттерди, кыздарды ушу көчөдөн жүрөгү кармап жыгылып калгандарын көрүп атабыз. Каза болуп калгандарын көрүп атабыз. Деги эле мунун себеби эмнеде? Эмне үчүн ушу жүрөк оорусу ушунчалык көбөйүп, жашарып кетти? Алейкум ассалам, рахмату ва баракатух. Сиз менен ошол маектешүүнү насип кылган жараткан Аллахыма мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху салават саламдар болсун. Ого сиз мындай жүрөк өйткөн суроону берип атасыз. Ошо сиз сурооңузду берерден мурда бир жүрөктүн оорулары жөнүндө бир аз түшүндүрүп берсем деген ойдо турам да. Жүрөктүн негизинен жүрөк оорулары дагы медицина илиминде классификацияланат да. Классификацияланат. Албетте бул классификациянын башында Дүйнө саламаттык сактоо уюмунун талаптары боюнча классификацияланат. Андан ары ар бир мамлекет негизинен ар бир көпчүлүк ар бир мамлекет десек болбойт. Эми чоң державалардагы ушул жүрөк ооруларына саламаттык сактоо министрлиги тарабынан классификацияланат. Мисалы, Европа Союзунда өзүнчө бир классификация бар, Канада менен Америкада өзүнчө бир классификация бар, Россияда өзүнчө бир классификация бар, Россияда өзүнчө, Японияда да өзүнчө классификациялар бар да. Бирдиктүү бир эме жок экен да андай. Жүрөк ооруларын талдап, аныктап, тактоодо анан бөлүнүштөрү бар да, оорусу көп. Бирок бир орган, бирок анын оорусу өтө көп да. Ушундай айырмачылыктар бар. Бул биринчи маселеси. Анан экинчи маселеси сизге мен кабарым айтсам керек эле. Азыр медицина илими, анын ичинде ушул жүрөктү изилдеген илимди кардиология деп аталат. Кардиология илими дагы акыркы 20 жылдан убакыттан бери жаңы бир баскычта өсүп өнүгүп келатат да. Жаңы бир баскычта өсүп өнүгүп келатат. Ал жаңы баскычта бул жүрөк ооруларынын келип чыгышыны кантип пайда болот, кантип ырбайт, анан кантип адамга жабыркада мына ушуну изилдөө молекуляр деңгээлде жүргүзүп атат да. Башкача айтканда молекулярдык биология негизинде кайрадан жүрөк оорулары каралып атат да. Анан ошондуктан ошол багытта айрыкча батыш өлкөлөрүндө катуу изилдөөлөр жүрүп атат. Анан жакшы бир жыйынтыктары дагы бар. Анан ошол жыйынтыктардын негизинде азыр кардиология илиминде окумуштуулардын арасында жүрөк оорусунун келип чыгышынын негизги баскычы бул жүрөктүн ишемиясы деп коет да. Анан ушул жүрөк ишемия оорусун аныктап тактоодо дагы талаш тартыштар бар. Окумуштуулардын ортосунда ушул жүрөк оорусу каяктан келип чыгат. Ошол башкы келип чыгышын жүрөк ишемиясы деп коет да. Мына ушуну тактап аныктоодо дагы окумуштуулардын ортосунда талаш тартыш маселелер бар. Мисалы, советтик учурдагы андан кийин Россиянын кардиологтору арасында негизгинен жүрөктүн ишемиясы дегенде бул жүрөктүн кан тамырын атеросклероз капташ, коронардык артерия деп коет жүрөктүн. Ушунун кесепетинен жүрөктө пайда болгон ооруну жүрөк ишемиясы деген бир аныктама беришет. Эми ал эми батышта өлкөлөрүндө буга көз караштан кетип алар мындай деп түшүнүп атат да, жүрөктүн булчуңуну иштетип турган, жүрөк булчуңун иштетип турган структуралар бар да. Структуралар бар. Мына ушул структураларда белоктордун дефицитини жүрөктүн ишемиясы деп айтып атат. Ал структура дегенде ошол жүрөк өзү кардиомиостик ткандерден турат, клеткалардан турат. Ошолордун арасында ошолорду кыймылдатып, бириктирип, баягы пайда болгон импульсту таркатып, жүрөктү иштетип тура турган
белок структуралы бар, негізінен кадгериндик группаға кірген белоктар бар да. Ал белок дегенде ошол ал белок негізінен аминокислоталардан турат да. Где-то bir 20, 30, 50, 100 андан көп болгон аминокислоталардан турат. Мына ушулардын ошо вставочный диск деп коет, ошо бириктирип туруп. Ошонун фундаменти фасци деп ошонун көзөнөктөрү бар. Şu көзөнөктөрдөн өтүү пропускаемости жабылып калат. Анан кийин ошол өтө турган кадгериндик белоктор азайып калат. Мына ушуну жүрөктүн ишемиясы деп атайт. Эми биз мына бул аныктамага окумуштуулардын талаштарына токтолуп атканыбыздын себеби бар да. Себеби классикалык деп аталган азыр бүт медицинасы классикалык кардиологияда иштейт да. Булар жүрөктүн оорусунун стенасы булчуңга учурайт да. Ишемия мына ушуну каралбай калат да. Дарылоо маселесине келгенде илимий жактан жакшы окулбайт, терең окулбайт. Андан сырткары клиникалык практикада дарылоо маселесине көңүл бурулбай калат да. Түшүнүп атасызбы? Ошондо көңүл буруп жүрөктүн булчуңуна ооруга учурайт. Ооба. Мына ушул булчуңду дарылоо маселеси көңүлдөн сырткары чыгып кетет да. Мына ушул жерде ошону окумуштуулар ошол жакыркы мезгилде ошол молекулярный биология тармагын изилдеген окумуштуулар жүрөктүн булчуңун өзүнө дарылаш зарыл экенин тактап, аныктап, мына ошону клиникалык практикага киргизиш үчүн мына ушундай окумуштуулар ортосунда талаш тартып жүрүп аткан себеби мына ушулда. Себеби жүрөктүн булчуңу дагы жүрөк ооруган адамда кайсы оорусунун түрү болбосун, жүрөктүн булчуң өзү дагы ооруга учурайт деген жыйынтыкты берип атат. Демек бул азыркы учурдагы жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыгы болот. Мына ушул жыйынтыкты берилиши кардиологдорду мына жүрөктүн булчуңу дагы ооруйт. Мына ушуну дагы карашыңар керек деген чакырык менен кайрылып атат. Бул жерде илимдин прогресстүү өсүп өнүккөнүн далили болуп чыгып атат бул. Түшүнүп атасызбы? Дагы бир кайталап айтам, жүрөктүн булчуңуну дагы ооруга учурайт. Демек, ал ооруга учурасын эмнеден кесепетинен учурайт деген суроого. Ишемияга чейинки абал жөнүндө айтып атасыз. Ишемия пайда болуудан мурда. Ишемия пайда болуш процесси. Жүрөктүн оорусу пайда болуш ишемия. Булчуңдарынан оору башталып, анан ошондон барып ишемия пайда болот. Булчуң ооруга учурап, ошол ырбап отуруп, анан жүрөктүн ар түрдүү оорулар келип чыгат деген. Классикалык вариант андай эмес болчу, ошондой классикалык варианты ал жак көмүшкөтө калып булчуңдары жок эле, ошол оорунун пайда болушун тамыр пайда болушу, анан ритмдердин өзгөрүшү, жүрөк булчуңунун чоңоюп кетиши, жана башкалар карап отуруп, жүрөктүн булчуң өзү калып кеткен да, каралбай калып кеткен. Илим демек анын дарылоонун дагы жол жобосу каралган эмес. Каралган эмес. Мисалы жүрөктү жөнгө салуу, ритмдер нормага алып келүү, анан кийин стимул берүү, булар каралган. Илгертен бери бул бар нерсе. Бирок булчуңун өзүнүн оорусунун кандай эмне болуп атат, каяктан келип чыгып атат, эмне болуп атат, кантип урап атат деген суроо берилбей калган. Мына ушул суроонун акыркы 20 жылдык изилдөөлөр тактап алып, азыр ушул учурда да катуу изилдөөлөр жүрүп атат да. Мына ушул нерсе изилделип, эми ушул жаңы изилдөөлөр кардиологдорду чакырып атат да, жүрөктүн булчуңундагы адам жабыркаганда жүрөктүн булчуң өзүн да дарылаш керек деген чакырык менен кайрылып атат. Бул ошол илимдеги прогресс да. Илимдеги прогресс ушул. Ошол эми сиздин сурооңузга жооп берейин. Чындыгында жүрөк оору жашы азайт. Жашы эртерээк ооруй турган болуп калды. Бул биринчиден азык адамдын ден соолугунун начарлашы болсо, экинчиден турмуш тиричиликтеги оор кыйыш учурлар, адамдардын бири-бирине болгон жакшылык, кастыр, ар түрдүү ситуациялар мына ошол адам жүрөк оорусун жашартып жибергени чын. Эми ушул учурдан дагы сизге пайдаланып айтайын. Демек, бул баягы психологиялык жактан, экинчиден жана стресс, депрессия, ушулардын көбөйүп кеткенин себеби социалдык жетишсиздик, коомдогу адилетсиздик, адамдар бирин кидалчык болгону, анан адамдардын стресстерге кабылып калышы, мына ушулардын баардыгы отуруп, азыр жүрөк оорусунун ырбап күчөп, жашарып кетишине алып келип аткан фактор.
Андан бөлөк медицинанын өзүндө дагы катачылыктар бар ушул маселеде келгенде. Андан сырткарда экологиялык дагы, анан тамак аштын дагы өзүнүн жүрөккө таасири бар. Демек муну комплекстүү караш керек экен. Ошондой комплекс караш керек да. Ошондо сиз чындыгында жүрөк оорулар акыркы мезгилдерде жашап бараткандыгы бул чындык. Эми сиз мына айттыңыз да азыр илимде, демек жүрөк оорулары боюнча ошо жаңы ачылыштар пайда болду. Жаңы көз караш менен кароого чакырып таштап атат деп атасыз да. Ошол эле учурда ошо илимде ошону кароонун жол жобосу, бир протокол ережелери кабыл алындыбы? Өтө маанилүү суроо бердиңиз. Өтө маанилүү суроо бердиңиз. Алла сизден ыраазы болсун. Вот биздин сиз менен ушул телекөрсөтүүгө чыкканыбыздын эң негизги бир максаттарынын бири мына ушул жалпы эл журтту ушу жүрөк оору менен ооруган эл журтка ушул информацияны жеткирели деген бир ойдо турабыз да. Негизги информациябыз эмне? Биз азыр эле атап өткөндө жүрөктүн булчуңунун кароо маселеси азыр өнүккөн өлкөлөрдө гана илимий деңгээлде көтөрүлүп, анан клиникалык сунуштар берилип аткан учур. Ал эми ошол илимий жетишкендиктерди клиникалык учурда пайдалануу маселеси киргизиле элек. Эми демек өнүккөн өлкөлөрдө киргизилбегенден кийин Кыргызстанда албетте ал киргизилбейт. Эми биз ошолорду карайбыз да. Ошолор кандай жыйынтык болот, анан ошолорго карап. Эми баягы айтып атпаймынбы, жаш ушу окумуштуулар ушу изилдөөлөрүндө клиникалык далилдер менен чыгышып атат да. Клиникалык далилдер менен чыгышып атат. Оорунун каяктан келип чыгат жүрөктүн оорусу. Мына ушуну тактап анык, анан кантип ырбайт. Анан кайсы учурда жүрөк адам коксоң, жүрөк кармап калган адамдар каза болуп калат да. Ошол кайсы учурда болот? Мына ошол баардык илимий жактан такталып аныкталып атат да. Тактап аныкталып, изилдөөлөр алып тактап аныкталып, эми клиникалык рекомендациялар бериле баштады. Түшүнүү. Ал эми түшүнүүдөн кийин клиникалык дарылоо маселеси келип чыгат. Ошол дарылоо маселеси жагына биздин сыймыктана турган, ушул мына бүт Кыргызстандын эл журтуну колдоно турган, пайдалана турган бизде сунуштар бар. Демек бул жеке өзүңүздүн изилдөөлөрүңүздүн натыйжасы да. Биз не только изилдөөлөр, мен ошол учурдан пайдаланып айтайын, ушул мен азыр сизге түшүндүрүп айттым, ушул жүрөк боюнча биз мына атайын бир ушул кыргыз кардиологдор пайдаланабы, түшүнөлөбү деген ойдо биз мына китебим жазып чыкканбыз, мына көрсөтүп коеюн мына. Бул китеп качан чыкты? Чыкканына 3-жыл болуп атат. Бирок эми тиражын көбүрөөк чыгарган биздин каражатыбыз жоктугунан тарката албай турабыз. Кызыккандар болсо келсин. Ушул компьютерде электрондуу версиясы бар. Компьютерде электрондуу версиясын берейин, окусун, өздөштүрсүн деген ойдо отурабыз. Ушул китеп азыркы жүрөктүн оорулары каяктан келип чыгат, жүрөк оорусу. Кантип ырбайт, анан кийин кайсы учурда жүрөк приступ берип кармап калат. Мына ушул суроолорго жооп берилген изилдөөлөр. Мына ушул баардыгы тең молекулярдык деңгээлде жазылган. Демек бул сиздин өзүңүздүн автордук эмгегиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эмесе бул китеп жөнүндө дагы мен азыр көрүп атам. Кардиология на основе молекулярной биологии деген китеби чыккан экен Хашим мырзанын. Жалпысынан 184 беттен турат экен. Ошондо 92 барактан. Каалоочулар болсо сизге кайрылып алып, бул менен таанышса болот, Окуп тааныса болот. Ошондой эле телефон азыр бизде экранда жазылат. Эгер каалоочулар болсо, ошо телефон аркылуу кайрылып, ушул китепти окуп, ой бөлүшсөңүздөр болот. Ушул китеп боюнча дагы бир жолу айтайын, бул китепти азыркы иштеп жаткан клиникалык практикада иштеп жүргөн кардиолог врачтар, кардиология илими боюна кызыккан аспиранттар, изилдөөчүлөр, анан бирок мына ошолор окуй турган китеп. Анан жөнөкөй адам окуп түшүнө албайт. Себеби бул илимий деңгээлде жазылган китеп да. Ошондуктан буну негизги адистер гана окуп түшүнө алат да. Ошону айтып коюшум керек. Эми биз ушул элди кубандырып, сүйүндүрө турган ушул жерде биздин ишибиз бар. Ушуну эл журтка айтсам деген ойдо турабыз. Ошол боюнча кыскача айтып бербейсизби?
ушул китеп жөнүндө эле айтып атасызбы? Мындан башка дагы Ушу китеп негиз болуп берет. Негизи ушул китеп болуп атат. Ушундан жазылган. Демек 3 жыл мурда эле сиз мунун баарысын жазгансыз. Эми деги эле ушул жүрөк оорулары деген канча түрү бар? Ал эмнеден пайда болот? Ошонун себептери жөнүндө бир кененирээк айтып берсеңиз. Өзү Балким ошонун болтурбай коюунун жол жоболору кандай деген бар. жүрөктүн оорусунун өзү дүйнөлүк салмак сактоо уюмунун классификациясы боюнча жүрөк оорусунун 2 түйү болот. Баскычына, өрчүсүнө карата 2 түйү болот да. Анан ошонун негизинде анан бул жүрөк ооруларынын 100дөн ашык түрүнө бөлүнөт. Негизги 2 түйү бул биринчиси баскычтагы биринчи түйү бул жүрөк ишемиясы деп коет. Анан андан кийин ал жүрөк ишемиясы болгондо жүрөктүн базары айтпайт, булчуңу дагы ооруга учурайт. Анан кийин аны жүрөктүн айланасында каптап турган жүрөктүн кан тамыры бар да. Мына ошо кан тамырында атеросклероз, тромб болуп, ошодон жүрөк жабыркайт да. Мунун негизинен жалпы элге стенокардия деген ат менен белгилүү. Анан стенокардиянын дагы 2 түрү болот. Анан прогресс алып оорубап күчө турган стенокардия, анан кийин стабилдүү стенокардия деп бөлүнөт да. Эми ошону бул жүрөктүн ишемияга негизи андан ары дагы жүрөктүн ритмдеринин өзгөрүшүнө жараша дагы бөлүнөт. Анан жалпысынан бул жерде мен айтып кое турган нерсе жүрөктү биз оорусун түшүнүүдө мындай жагына көңүл бурушубуз керек да. Биринчи табалан бар жүрөк бул булчуңда турганы менен кошо жүрөк бул жүрөктүн өзүндө биополе бар. Электромагниттик талаа бар да жүрөктүн өзүндө. Вот мына ошого биз маани беришибиз керек. Электромагниттик талаа. Ошону кененирээк айтсаңыз, ал кандай түшүнсөк болот ошо? Биополе деген эмне, энергетикалык талаа деген эмне? Деги эле ошо жүрөктүн ошо биополиясы жөнүндө кененирээк айтсаңыз. Жүрөк өзүндө так кайталап айтам, жүрөктүн ичи сырты электромагниттик талаадан турат. Жөнөкөй физика тили менен айтканда электромагниттик талаадан турат. Электромагниттик талаанын өзгөрүшүнө жараша жүрөк иштейт. Ушуну түшүнүшүбүз керек да. Мына мисалы биз айттык, жүрөк кардиомиоциттик ткандан турат дедик. Ошо клетканын мембранасында мембрана сырты минус заряд, сырты плюс заряд, сырты минус заряд, ичи плюс заряд. Плюс заряд бул негизинен катиондор алып турат. Минус зарядты аниондор алып жүрөт. Ошо ичкерде катион сыртка чыкканда деполяризация деп коет. Жүрөктө жыйрылат. Көрдүк? Ион сыртка чыкканда плюс катиондор кайрадан ичкерге киргенде кайра расслабление болот. Систоле деп коет. Реполяризация деп коет. Плюс иондор сыртка чыгышын деполяризация дейт. Уюлдашсы. Кайрадан ичкерге киргенде реполяризация деп коет. Мына ошонун негизинде жүрөк ичинде булчуңдар бар да. О булчуң ичинде дагы булчуң бар. Булчуң ичинде дагы структуралар бар, белок структура. Мына ошолор жыйрылып, анан жүрөк кандай дейт. Жыйрылып анан. Мына ошол процесс бүт электромагниттик талааны түзөт. Ошол эле учурда жүрөктүн ушул жыйрылуусуну жөнгө сала турган борбору сүйрөнбөйдө отурукташкан борбор бар да. Ошол жерде тынымсыз поток келип турат. Ал поток негизи мына 5-омуртка, 6-7 омурткадан чыккан нервчу омурткаларынын аркылуу вегетативдик нерв системасы бар да, симпатикалык пара. Мына ошол жүрөккө келип отурукташып, анан биринчиден оң дүлөйдө синусный артериальный антивекулярный узел бар, анан оң кабырга, оң дүлөйүндө, оң 4 камер, андан сол
перегородконун жанына келип туруп экинчи антивентикулярный синтези ошол жерден анан кийин жүрөктөр камераларга таркайт дагы. Ошол команда берип башкарып турат. Мына ошолорду жүргүзө турган атайын клеткалык структура, ван пресмекерный клетка деп коет, көрдүңүзбү? Жүрөктүн физиологиясында, мына жөнөкөй айтканда физиологиясы өтө татаал келет. Эми ошогон мына ушул электромагниттик талаага ээ болушу электрдик күчтөр менен, электродвижущий күч менен жүрөктүн иштеши ошол аркылуу жүрөктүн оорусунун диагнозу ошол аркылуу коюлат да. Демек ошонун туруктуу абалы кандай, бузулган абалы кандай уже медицинада аныкталып калды бул, Баягы көрсөткүчтөрү боюнча электромагниттик движущий сила бар да. Мына ушунун өзгөрүшү боюнча жүрөк кайсы ооруга учурады. Ушуну так аныктап ала турган физикалык прибор менен так аныкталат да. Демек мындан күмөн санабызга болот экен анда. Бул так диагноз. Түшүндүңүзбү? Ооба. Жүрөктүн ооруга учураганы бул так диагноз да. Ошону мисалы эң негизги медицинадагы точно алыктар бере турган диагноздордун бири бул эң негизи колдоно турган диагноз бул электрокардиограмма. Ошо электрокардиограмма через ошол электр талаасында өзгөрүүлөр аркылуу ошону тактайт. Ошо электрокардиограммада 12 отведение бар да. Ушул 12 отведение аркылуу жүрөктүн бардык алды, арты, эки капталы, ылдый бөлүктөрү, даже кан тамчы чыга турган бөлүгү бардыгы ушул электрокардиограмма аркылуу аныкталып, жүрөктүн ритми кандай иштеп атат, жүрөктүн кайсы бөлүгүндө кайсы оору пайда болду. Ушул бардыгы электрокардиограмма аркылуу аныкталып такталат. Бузулуп атат, бүт билинип турат, кайсы тагында аныкталат. Бул жерде эгерде бир аз туура эле окуялар турган болсо электрокардиограмма анда так диагноздор коюлат. Бүгүнкү күндө сиздин өзүңүздүн дагы кандай жетишкендиктериңиз бар? Сиз тынбай изилдеп, окумуштуу катары изилдеп келатасыз да муну? Чынын айтсам, бул жүрөк боюнча биз 2010 жылдан бери изилдөө жүргүзөбүз да. 2010 жылдан бери изилдөө жүргүзөбүз, анан ооруган адамдар байкоолор жүргүзөбүз, анан медицина кантип дарыланып көрөбүз. Анан медицина канчалык пайда тапты, канча пайда таппай калды. Ал жагында байкоо жүргүзөбүз дагы. Анан биз ошол жүрөккө ооруган дарылоонун, мисалы айтып коюшум керек, ар бир түрүнө карата. Биз дарылоо, альтернативдик дарылоо кымасын иштеп чыктык. Айттым го, 100дөн ашык дарылоо оорусунун түрлөрү бар. Бардыгына кардиология так точно диагноз кое алат. Ошол эле учурда дарылоо система протоколдору да бир түрдүү эмес. Айырмаланат же бир эле протокол менен дарыланабы? Жок, жүрөк ооруларында протоколдорунда өзгөчөлүктөр бар, ар бир ооруга карата бар. Бирок баягы мен айтпадым, жүрөк булчуңунун каралбай кала берет да. Демек сиз ошол жагын изилдедиңиз. Биз жүрөк булчуңуну толук дарылаш, бул биринчи маселе, жетишкенибиз. Булчуңду өзүн дарылаш. Жүрөктүн ишеме учурганда ал ишеме татаалданып, акыр барып жүрөк жетишсиз оорусунан чоңоюп, кеңейип кетет. Же болбосо аневризм апарып коет жүрөктүн аневризм. Биз мына ошону токтотуп кала турган методдор иштеп чыктык. Анан ошонун негизинде ошо убагында пациент дарылана турган болсо толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчи биздин жетишкендигибиз. Сиз аябай мен кубандыра турган суроо бердиңиз да, кандай жетишкендигиңиз бар депчи. Экинчи бир жетишкендигибиз бар, бул жүрөктүн азыр ушул жерде эле айтып кое берейин. Биздин жетишкен ушул жүрөк булчуңунун дарыланган жетишкенибиз жүрөктүн пароху болот да. Межжелудочкой, предсердий деген бар да. Мына ушуну дагы терапиялык жол менен операция дарыласа болот. Клиникалык результаттарыбыз бар. Көрдүңүз, жүрөк булчуңуну дарылоо ыкмасын табышыбыз, ушуну жолго салышыбыз жүрөктүн парохуну операциясыз дарылоо мүмкүнчүлүгү бар. Демек ал өзү барып бүтөлөт. Медицинада кандай жолдор бар? Бул толкун операция бар. Только операциядан башка жолу жок бул да. Эми үчүнчүсүн айтайын сизге. Бирок булчуң боюнча сөз кылып атабыз да. Жүрөк булчуңуну
дарылоодо биз айтпадыкпы, жүрөк булчуңу ишемиядан баштап барган сайын чоңоюп кете берет. Көлөм чоңоюп кетиши жүрөктүн клапандарын жабышын төмөндөтүп кете берет. Көрдүңүзбү? Акыры барып, протезерениялык операцияга туура келет адам. Жүрөк чоңойгондой. Биз мына ошону токтотуу мүмкүнчүлүгүнө жетиштик да. Демек, бул клапандарга жасалатын операцияны азайтуу мүмкүнчүлүгү бар деген түшүндүрөт. Жүрөк булчуңу боюнча. Андан сырткары жүрөк булчуңуну дарылоонун жаңы методу ушул клиника результаттар бергенге мүмкүнчүлүк берди. Ушул күнгө чейин 15 жылдан бери айтып атам сизге. Андан сырткары дагы бир биздин бир жакшы бир жетишкендигибиз бар. Ушуну бир жагы кубанып айтсам болот, сүйүнүп айтсам болот. Бир жагы элди сүйүндүрсөм болот ушул жаңылыгыбыз мененчи. Жүрөктүн кан тамырына тромб каптап калат да. Мына ушуну толук тромбду алып салуу мүмкүнчүлүгүнө жетиштик. Кандай жол менен? Кайра айтам. Жүрөктүн кан тамыры, коронарный артерия деп коет. Дегенде операцияны түшүнөбүз да. Ушул ичинде да атеросклероздун негизинде. Биляш пайда болуп, анан тромб каптап, баягы кан тамырдын кандын өтүүсүнү кысып калат да. Даже 95%ке чейин кысат. Кээ бирде врачта 99 деп жазып коет. Мына 70 болобу, 20 болобу, ошону операциясыз ошол жерде тромбду алып салуу дароо ыкмасына ээбиз да. Бул деген нерсе Буну анан бир жакка көрсөттүңүзбү? Же өзүңүз эле бекитип кармап турасызбы? Азман үчүн аягына чыгарып коеюн, анан айтайын сизге. Эми бул сүйүнө турган иш, элди сүйүнтө турган иш, кубана турган иш. Жок, мен ошого таң калып атам, сиз чыгартып атасыз. Азыр ушуну айтайын. Ошону биз жүрөктү тромбуну эритип, караңыз, безопасный жол менен эритип, ошо тромбду азайтып, анан жүрөктөн толук алып салуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыкты. Ошондо кантип чыгып кетет? Эми далилин айтайын сизге далил керек болот да. Кайсы бир адам, мисалы, азыр тромб айтайлы, стенд кой деди, анан ал стендден качты дагы бизге келди. Коронографиясы бар. Коронография деген баягы кардиологдор жүрөктө стенд киргизүүдөн болду, канчалык тромб бар аныкташат, каеринде, кайсы бөлүгүндө тромб бар. Анан кийин стенд коюу же болбосо ушун жерден операцияны сунушташат да. Мына ошол менен аныкталган адам келет, биз ошону жок дегенде 3 жума терапиялык жол менен стационарный акыбалда дарылайбыз да, анан бар түш дейбиз. Коронография түш. Түшкөндө баягы бүктөлгөн 95% болобу, 70% болобу, 80% болобу, ошол толук жок болот. Демек, практикада уже колдонулду. Колдонулду. Богонда жумада, демек, тромбтон толук айыкса болот. Толук айыкса. Буга гарантия бересиз. Ооба. Бул биз клиникабызда бар ишти айтып атам да мен. Бул результаты бар ишти айтып атам мен. Ошол демек сиз караңыз эми. Демек бул эмнени ачып атат, түшүнүп атасызбы? Эмнени түшүндүрүп атат бул? Эмнени түшүндүрүп атат? Мен азыр мисал үчүн ушу экөөбүз сүйлөшүп атканда коюнча айтып турган болсом, сиз ошону таап алып, өзүңүз эле ушу бекитип жашырып алып туруп пайдаланып аткандай сезип атам да. Эч жакка ачыкка чыгарбастан. Жок, мен мындай кылбадым. Сиз мына бул азыр айтпадымбы? Тромбду алып салышыбыз адамдар стенд коюп, анан ошол мажбур болуп атат да. Стендти билесиздер, 400 000 сомго чейин келет. Ушуну коюштун зарычы жок. Ошонун айынан акча таппай канча кишилер бүгүнкү күндө каза болуп калып атат. Мен көрүп жүрөм, угуп жүрөм, окуялар абдан көп болуп атат. Эми ойлонуп көрүңүз, стенд коюштун кереги жок болуп калды да. Ойлонуп көрүңүз. Жок, бул эгер сиз азыр айтып атканыңыз чындап ошо илимий, мен жалган айтам. Жанагы химик, илимий көз караштан айтып атканыңыздан кийин, бунун сөзсүз түрдө бир тастыкталган бир сиз адебил мени эртелетип атасыз да. Акыры ушуну айтып коеюн, ушуга уруксат бериңчи. Бир караңыз, жүрөккө стенд коюу зарылчылыгы жок болду. Кереги жок. Ойлонуп бул деген нерсе 100 000 деген адамды өмүр сактоо деген түшүндүрөт.
200 миң, 500 миң акчаны чөнтөккө салды деген түшүндүрөт. Калды кетти. Андан сырткары шунтеренер операцияның кереги жок. Шунтер операцияны билесизби эмне экен? Аортага мына булчуңдан сандан алып турап коет. Бул рискованный. Ундан кереги жок болуп калды. Шунтеренер операцияның кереги. Мен ушуну элге кубандырып, кубанып, эл сүйүнсүн, эл пайдалансын. Ачыгын айтышым керек. Эл пайдалансын, бийлик уксун. Бул жерде 100 миңдеген, миллиондогон адамды өмүр сакталат деген түшүндүрөт. Ооба, эгер сиздин айтканыңыз эгер чын болсо, ошондой болуш керек. Мен жалган сүйлөп атам мен. Аны далилдеш керек. Эми далилде айтайын. Мен бул ишими жашырып, азыр айттыңыз да өзүңүз жашырып калдыңызбы деп. Ушуну мен кылбадым, жашырбадым. Мен ушул ишти жетишкендигибизди мен кардиологторго кайрылдым. Картайып калган кардиологторго кайрылбадым. Алар куу болуп калган, какпаш болуп калган. Алар буга кызыкпайт. Жаштарга кайрылдым. Мен айттым, мына биз бир сөзүмө отуруп бир мисал айтайын. Бекарт деген клиника бар, ошонун главный врачы Дамир Осмонов деген бала. Дүйнөлүк кардиолог журнал бар. Где-то жалган 4 мм, 3 мм тромбду жоготкондугу жөнүндө илимий статья жазган экен, дүйнөнү сенсация кылды. Дүйнөлүк кардиологияны сенсация кылды. Ал өзүнүн ошол табылгасы менен чыкты да, туурабы? Сиз ойлонуп көрүң. 3-4 мм тромб бир жер турган. Биз карандык артерияда турган тромб биз толугу менен жокотобуз. Ойлонуп көрүң. Не только сөз менен. Биз 3 жумадан кийин бар коронография түш, ошону көр көзүң менен деп жөнөтөбүз. Демек бул жалган бекен же чын бекен? Мисалы биз мониторинг кылып, повторный анализ менен жөнөтпөсөк, анда айтып койсом, деп ошол жерде кала берет эле. Биз дагы айтам, бар 3 жумадан бар коронография түш. Көр, жүрөгүң иштен кетип кетпи. Өз адам баланы өз сезет, кадимде кеткен сезет. Чыгып атканы сезет. Андан бөлөк что сен өзүң көзүң менен көр. Врач сен жөнөткөн врачтар көрсүн ушуну. Каяктан келип чыкты, эмне болду, көрсүн ушуну деп жөнөтөбүз. Ойлонуп көрөбүз. Демек бул жашыруун эмес бекен. Үчүнчүсү, өткөн жылы Дамир Осмонов бул салма сактоо министринин алдында штаттан тышкаркы главный кардиолог экен. Ошол мамлекет кызматынын урматында мен балага сунуш кылдым. Бизде мына метод турат. Бул Нобель сыйынын ала турган иш. Мен будан баш тарттым. Сен ушуну пайдалан дагы, Нобель сыйынын ала бер. Ушунун негизинде миллиондогон адамдар өмүрү сакталып калат. Мен соңун кыяматта алам дедим. Бу дүйнөнүн сыйлыгын сен ала бер дедим. Алла мага кыяматта берсе болду дедим. Мен атак даңатынан кереги жок дедим. Ал эмне жооп берди? Кереги жок деди. Эмнеге? Сен онун башында Талант Батыралиев деген киши турат. Ал ошонун колунда иштейт. Ал мени биздин дарылаганыбызды өз көзү менен көргөн. Батыралиевпи? Көргөн дагы, мына ошол биздикин дарылагыбызды бийлик билип калбашы үчүн, эл билип калбашы үчүн көп мага карата антиреклама иштер жүргүзүп турушат. Эми бул маселени мен азыр андай-мындай деп айта албайм. Бул акыйкат бул. Жок, муну ачык айтыш керек. Себеби дегенде бул өтө мындай бир чоң доо койгондой да болуп калат да. Сиз эми атайын медицинанын өкүлдөрүнүн эмесин айтып атасыз да. Балким бул маселени билбейм, эми кандай айтыш керек, азыр менин да азыр жообум жок. Сиз анда ушул деги эле ушул дарылоо системасынын кандайча таптыңыз, кандай жыйынтыгы болду? Жок, азыр кечиресиз. Мындан ары эмне кылыш керек? Ошол жөнүндө айтыңыз. Жок, мен ал жагынан айтам. Бирок сиз айтып атасыз, мен азыр айттым да, Талант Батыралиев бунда каршы турат дебедимби? Мына сөздү угуп турат. Мен сөзүм жалган болсо мени сотко берсин, сот аркылуу мен далилдеп берем. Себеби мындан 6 жыл мурда Едил Байсалов, Талант Батыралиев, Раматылык Бекешев, BBC радиосунда мен жүрөк боюнча дарылоо жөнүндө маек коюшкан. Ошондо Раматылык Бекешев жүрөктө инфаркт алган, мына жок болду. Мен жүрөгүм таптаза деген.
дегенде Батыр Ali ишенбеді. Анан Беккарт клиникасына барып, ошол жерде толук Дамир Осмоновдун башында кардиолог изилдөөдөн өткөрүп, анан алдына бүт анализдер таптаза деп берген. Бергенде Талант Батыр Ali сизди Зайнали реклама катары пайдаланат экен деп ичи ачышып кала берген. Бул зафиксировать этилген алардыкында. Бул далил бу. Так, эмел ал кишиге биздин темабыз ал чечеси жок. Мына элди биз кубандырып сүйүндүрөт. Себеби сиз азыр чектенип калып, ошондо мен далил катары айтып атам да. Ошондуктан мен ушул көз менен көрсөтүүбүздү ушул бийлик көрүп калса, бийлик угуп калса, ушул канча адамдар жүрөгүдө ушул кан тамырынын инфаркт кармап, кан тамыры жарылып кетип, стенттен азап чегип, мына ошондон каза болушат да. Бу деген нерсе биздин ишибиз. Миллиондо анан али жумушка болгон жөндөмүп кетет да. Ооба. Ушу канча адамдар жумушка болгон сактап калабыз, өмүрүн сактап калабыз. Кыргызстандын кардиологиясы дүйнөлүк деңгээлге көтөрөбүз. Мына ушундай иштер клиникалык результаттар менен бар. Анан үчүнчү максатын айтайын. Дамир Осмоновдун айтышы боюнча 33 адамга ошол тазаласа кан тамырын. Өзө дал доказательство экен. Дүйнөлүк кардиология кабыл алат экен. Эми мен андай мүмкүнчүлүгүм жок. Ашым ушу дарыл айткенде эле. Ашым дарыл айткенде эле адамдар келе берет. Экинчиден бул мамлекет өз кызыктары болуш керек да. Мисалы азыр мына бизди көрсөтүүбүздү айтайлы, президент угуп, президент чындыгында сүйүнө турган болсо, же ташип угуп, ташип сүйүнө турган болсо, саламаттык министрин чакырып туруп, мына телевидениеден ушул табыптуу ушул жаңылык мен уктум. Ушуну бир чынбы, жалганбы? Демек сиз далилдеп бергенге даярсыз. Ana. Чынбы же жалганбы? Же популизм кылып элдин башын айлантырып атабы бул? Бир карагылачы, көргүлөчү. Бар болсо ушуну бир клиникалык ишке пайдалангылачы деп бир ооз министрге тапшырма бер, ушуну сурап тура турган болсо, биз 4 ай 5 ай ичинде далилдеп беребиз. Пациенттерди анан аны мамлекет биресте коронография кылганда бир коронография кылыш 21 000 сом турат. Аны ар бир адам төлөй албайт. Мисалы бир адам коронография кылып келди, анан кийин айыккандан кийин бар кылдыр десең 21 000 сомдон качып барбай коет. Мамлекет ушуларды мойнуна алыш керек да. Менде акча жок дейм. Мен колумдан келишинче тапкан акчамды инимге жумшайм. Бирок эми ар бир пациентке 30 пациентке 21 000 сомду төлөш бюджетим жок да, мен акчам жок да. Болсо төлөйт элем, мен кылат элем. Акчам жок. Мына доказательство болобу? Мен Сиз ошондо эмне менен дарылайсыз? Баракет алыңыз, баракет алыңыз. Бул негизги кызыктыра турган нерсе да. Баракет алыңыз, зор суроо бердиңиз да. Ишенесизби сөзүмө? Адамдын жүрөгүнө, андан бөлөк башка органдарга эч бир зыян тийбей турган. Таксистин деп коет. Даже таксист действиясы жок. Натуральный мөмө жемиштер менен андан жасалган дары-дармектер менен. Эч зыяны жок. Табигый заттар. Ошонун ичинде мисалы жүрөктүн ритмин көтөрүп эле турган, түшүрүп эле турган, давлениени көтөрө турган, түшүрө турган таасири да жок да. Бир да кардиологиялык препарат пайдаланбайм. Бирок баягы андан арыда чыңдоо учурунда гана пайдаланып калышы мүмкүн, атак пайдаланылбайт. Эми дагы бир суроо да. Бүгүнкү күндө ошо жүрөк ооруга келгенде эле сурасак, психологдор айтат, демек биринчиден өзүңүз тынчытышыңыз керек, нерв болбошуңуз керек, барышыңыз керек дейт. Врачтар деле ушуну айтат, баягыдай эме болбош керек, тынчсызданбаш керек, эркин болуш керек, жүрөккө күч бербеш керек, мээге күч келтирбеш керек. Сизге ошол таасир береби, бербейби? Системаңызда ошол дагы керекпи, керек эмеспи? Мен сиз айткандай адам стресске түшүп калган адамдар келет мага. Депрессияда тургандар келет. Уйкусу качып сулгандар келет. Анан тамырын кармаганда эле сразу мага билинет. Жүрөгү кандай ооруга учураган мага билинет. Сиз тамыр аркылуу билесиз. Жүрөк кандай ооруга учураганын билет. Анан өзүнүн
Мысалы адамдар баягы стресске кабылып, уйкусу качып, нерв бузулуп болгондор бул баардык өзү негизи жүрөктөн болот. Жүрөк ооруга кабылган болот. Жүрөк ооруга кабылган болот. Анан жүрөктү ЭКГдан өткөргөн кээ бир учурлар эске албаганда аны да айтып берем. Ишемия оорунун кээ бирлери бар, жүрөк электрокардиограмма көрсөтпөй калат да. Калгандарын бүт көрсөтөт. Кеп ошонун дарылоо маселесинде турат. Дарылоо маселесинде кардиолог ушул адамдарды ушул жүрөктүн оорусунан алып чыгып кете албай калып атат да. Мына ошондуктан алар ушул жүрөк ооруусу тутулуп калып, анан жүрөк ооруган адам биринчиден уйкусу качат. Экинчиден жүрөк эмоционалдуу болуп калат. Эмоционал деген бирөө өз эмнедир сүйлөгөн болсо, өзүнү кабыл ала берет. Кыргызча. Кабыл ала берет, жүрөк сыгыла берет, кысыла берет, кээде деми кысыла берет, ой баса берет, жатып алып эле ой басып жата берет. Ой басып жатып, адамдын ой жүгүртүү мейкиндиги чексиз болот да. Ал жиндердин мейкиндиги кирип кетип, көп адамдарга ушул жүрөк ооруган адамдар жин кирип кетет. Андан бетер дагы баягы психологиялык психоневроздук ошондой ооруларга барып кабылып калат. Эми илимде жин деген түшүнүк жок да. Түшүнүк, эми кээ бир тажрыйбалуу психиатрлар мойнуна алышып атат. Тажрыйбалуу психиатрлар жинди түшүнгөндөр мойнуна алышып атат. Бул жерде маселе бар экен депчи. Баягы адамдын ошол ой басысын, кысылысын, сыгылуусуну, баягы өзүнү элден обочолонтуп, өзүн начар сезүүсү, баягы психологиялык расстройство деп коет, ошондойго алып келе турган бул жүрөктүн оорусу болот да. Жүрөктү оңдогондон кийин мына ушул нерселер улам барган сайын ушул адамды арыла баштайт ушул нерседен. Жүрөк оңдогон сайын, жүрөгүн дарылап, жүрөк эффект берген сайын ушул психологиялык расстройстводан адамдар чыгып кетет. Калганы адамдын өзүнүн дүйнө таанып, өзүнүн акыл эс, аң сезиминен көз каранды болот калган бөлүгү. Дүйнө көз карашынан көз каранды болот. Эмесе бизге суроолор келе баштаптыр. Азыр бир аз келген суроолорго жооп берели. Жүрөк эмнеден ооруйт дейт? Жүрөк эмнеден ооруйт? Кыска. Жүрөктүн оорусунун келип чыгышы көп түрдүү. Onu atap otursak sizin 20 minut vaktiniz olur. Kayradan aytam, жүрөк ооруsunun gelip çıkış sebepleri көп түрдүү. Алар баарына кызыксаңыз атап айтып берген мүмкүнчүлүгүм бар. Бирок ал үчүн сиздин пайдасы жок. Ал эми жүрөктүн оорусунун келип чыгышын сөз башыбызда эле айттык, сүйлөштүк да. Жүрөктүн ишемиясы деп аталат деп. Жүрөктүн ишемиясы каяктан келип чыгат деген суроого дагы жооп бердик да. Бул жүрөктүн ичинде турган булчуң тыкандарды иштетип турган ушул алгачкы жүрөктүн пулсуну бере турган каткериндик белоктор бар. Мына ошолордун дефицити, анан алар өтө турган каналдар бар, көзөнөктөр бар. Ошолордун жабылып калышы ошо жүрөктүн ишемиясын алып чакып барат деп түшүндүрдүк. Жүрөк оорусу жогорку кан басымга байланыштуубу дейт. Жүрөк ооруган биринчиден гипертония деп коет да, бул жогорку кан басым оорусуну гипертония деп коет. Гипертония менен ооруган адамда сөзсүз түрдө гипертония менен оорудуңбу? Сөзсүз түрдө кайталап айтам, жүрөк оорусуна чалдыгат. Бул өзү ошо кан басымынын пайда болушунун өзү демек жүрөк оорунун бар экендигин билдирет. Бар экенин билдирет. Оорунун башталышы. Не только башталыш, ырбап мына жогорку басым деп жазып атат да. Бул уже жүрөк ырбап кеткен, жүрөктүн булчуңу ырбап кеткен. Андан бөлөк ал кишиде кан тамырында да атеросклероз күчөп кеткен болот. Сөзсүз түрдө бул кишинин жүрөгү ооруга чалдыган. Демек эмне кылыш керек ошол учурда билгени? Эми бул жерде мисалы жүрөктүн өзүн эле дарыласаң, бул гипертониядан арылбайт. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Гипертония болгондон кийин адамдын ички органдарынын эндокриндик система бар да. Эндокрин анын ичинде негизинен бөйрөктүн гормондору, айрыкча алдостерон деген гормон болот. Мына ушул канга бөлүнүп кетип, кан тамырга сужение берип, давленияны көтөрүп аткан болот.
Ошол эле гипертониктин бир эле учурда мээде инсульт боло турган да коркунучу болот. Инсульттун пайда болушу эмнеден келип чыгат? Инсульттун пайда болушу ошол эле мисалы жүрөктүн кан тамырынын турун пайда болуп, оору асталык берип, инфаркт алып келип атпайбы? Ошол сыяктуу эле мээде да ошондой тромбдун локализациясы болуп калат. Мына ошол инсультка алып барат да. Демек инсультка барганда ошондо кан тамырлары жарылып кеткен болобу же кандай болот? Кан тамыр кокусу мээде жарылып кеткен болсо каза болот. Жарылып мындай кеңейип кетет. Жарака кетет тамырларды. Кеңейгенде мээнин нейрондору жука болот да. Буласы. Айрылып калса, кайсы бир тарабы шал болуп калат да. Андан сырткы ушул айрылыш бүт организмди органдар иштешин начарлатат. Не только жүрөк, боор, бөйрөк, башка көк боор, башка органдардагы иштешини кескин түрдө начарлатып жиберет. Мисалы үчүн биз азыр ушу кан басым көтөрүлгөндө белгилүү дарыларды ичет. Мисалы үчүн ошол эле жанагы жүрөктүн дарылары, анан кийин ушу чөп чар ичип жүрөт. Ошо кан басым көтөрүп кетсе, мисалы үчүн ошо давленияны түшүрө турган чөптөрдүн чайларын ичип жүрөт. Ошол канчалык деңгээлде туура? Азыр мен бул сиздин берген сурооңузга жоопту бердим. Бирок деталдаштырып коеюн. Адамдын кан басымы менен ооруган адам, гипертония менен ооруган адамда гипертониянын эки булагы болот. Биринчи булагы бул жүрөк болот. Жүрөк гипертонияга учураганда кандын басымы 140-150-де, ретки учурда 160га чейин берет. Экинчи булагы бул бөйрөк болуп эсептелинет. Бөйрөк давление бергенде ылдыйкы давлениясы 100дөн жогору, кеминде 100дөн жогору болуп, 180, 200, 220, 260га чейин берилет. Бул экинчи булагы болуп эсептелинет. 260га чейинкини кан тамыр көтөрөбү? Кээ бир адамдар көтөрөт. Демек, эгер кан тамыр ошо эмелер күчтүү болсо, көп адамдар 260га чейин көтөрүлүп кетет. Айрыкча баягы бөйрөк жеси ооруганда чалдыкандар көбүрөөк көтөрүлөт да. Эки булагы болот. Гипертониянын эки булагы. Эми ошого жараша медицинадагы дары дармектер каалайбы жокпу пайдаланууга туура келет. Каалайбы жок. Анан биз бул жерден бул давление дарысы бул кереги жок, теги жок дегенибиз туура эмес. Себеби бул гипертонияга ооруган адамда дайыма инсульт кармай турган коркунучу болот. Кан тамырлардын жарылып кете турган коркунучу болот. Ошондон булар көтөрүлүп кеткенден кийин түшүрүш керек. Түшүрүш керек. Андан бөлөк дагы кээ бир учурда кайсы давленияга берилип көтөрүлгөндө кайсы дарыны ичсең да таасир этпей кое турган учуру болот. Биз ошол учурда дагы биз жардам бере турган биздин давление методубуз бар. Мисалы бөйрөк давление бергенде, бөйрөк давление 220, 260га чейин көтөрдү. Ошол мезгил бизде 180ге чейин түшүрө турган методдорубуз бар. Муну кааласа эл пайдалана берсин, элдин ыктыярында иш. Ал кандай жол менен түшүрүлөт ошондо? Мисалы бөйрөктөгү давленияны бөйрөктүн негизинен нефрондон турат. Биз эсиңизде бар, айтып бергенбиз. Нефрондордун башында кулбочка деген жери бар. Ошол жерде инфекциялар бар. Инфекциялар бар. Анан ошол инфекциялар ошол жерден аллостерон, где-то 40тан ашык гормон иштелет өзү бөйрөктө да. Кан тамыр регуляция алып бере турган. Мана ошолорду ооруну козгогон вирустар менен бактерия, ошолорду регуляция кылуу аркылуу биз давление түшүрөбүз да. Ошолорду вирулентность деп коет, оор пайдалык таасирин азайтуу аркылуу давленияны түшүрөбүз да. Ал боюнча демек өзүңүздүн иштеп чыккан методдоруңуз бар, көкүрөгүбүз сайгылашып, кан басым көтөрүлүп, дем кыстыгуу бул инфаркттын белгилериби? Сиздин айтканыңыз боюнча сиздин жүрөгүңүз инфаркт болуп калыптыр дегеним деп айта турган болсом, мен чоң ката кетирген болом. Себеби сиздин инфаркт эгерде инфаркт боло турган болсо, инфаркт жүрөктүн кайсы бөлүгүндө болду деген суроо туулат. Анан мына ошонун баардыгын электрокардиограмма көрсөтөт.
электрокардиограмма көрсөткөндөн кийин гана сиздин жүрөгүңүздө инфаркт бар экен деп айтсак болот. Ал эми сиздеги оорунун симптому мына айтып атасыз, кайталап айтайын, көкүрөгү сайгылашат деп атасыз. Бул көкүрөк сайгылашуу деген бул клапандардын кичине оор пайда болду деген түшүнүлөт. Кан басым көтөрүлүп атат дегениңиз бул кан тамыры коронардык артерияда, жүрөктүн кан артериясында атеросклероз бар болуп, ошодон атеросклероз бар болуп, ошол кан тамырдын кандын өтүшү кыйындап атат деген түшүндүрөт. Анан дем кысылуу дегениңиз жүрөктүн бере турган иштеп турган күчү, кубаты төмөндөдү деген түшүндүрөт да. Ошондо сиз жүрөккө чындыгында эле жүрөк оорусуна кабылдыңыз. Сиз дарыланганга каалайсызбы, жок, муктаж болуп турасыз. Демек сөзсүз түрдө буну жөн эле көрбөстөн тиешелүү медициналык анализдерден өткөрүш керек. Өтүп, сөзсүз тактап аныкташ керек да. Анан кийин дарылоо жүргүзүш керек. Эмесе дагы сөз уланталы. Бул жүрөк оору деп мындай айтканда бизге бүгүнкү күндө бир мындай жөнөкөй кадырлешилген нерсе болуп калды. Мен жүрөгүм ооруп атат деп коет да. Анан мындай карасак, жана мен башында айтпадым, азыр ушу 30 жаштан жогору башта бир 10% ушу жүрөк ооруду деп айткандарды көп угуп атам да. Ошону жана башында суроо бердим эле. Деги эле ушул жүрөк оорунун жашарып кетишинин негизги себеби эмне? Жанагы эле ошол жанагы психикалык жактан жабыркоо, ошолорго эле деп тактасак болобу? Жок, алар ошол ырбап кетишине алып келип атат. Себеп болот. Ырбап кетишине, жүрөк оорусунун ырбап кетишине алып келип атат. Жүрөк оорусунун келип чыгышы деген маселе, жүрөк ооруга учурасы деген маселе, бул таза медициналык маселе. Мына ошону окумуштардын көз караштары боюнча ортодо талаш тартыш маселеси барды айтып берип атканын себеби ушул. Бир. Экинчи маселе, жүрөк ооруларынын эмне үчүн жашарып кетип барат, эмне үчүн көбөйүп кетип барат деген суроого медицинанын өзүнөн да бар. Мисалы, азыр адамдардын көбүнүн каны коюланат. Мына ушудан жабыркатат. Каны коюлангандан жабыркатат. Каны коюланган адамда мисалы жаш болобу, кары болобу, сөзсүз жүрөктүн ишемиясы пайда болот. Көрүп атасызбы? Кан коюлганда кан басым көтөрүлөт сөзсүз, же көтөрүлбөйт? Кээде көтөрүлбөйт. Мусул болот. Көтөрүлбөй турган ал жүрөктүн оорусунун негизи булактарынын бири кандын коюлануусунан келип чыгат. Көп белгилүү бөлүгү. Андан сырткары мына мен айтсам ишенеби, билбейм да. Азыр сиз дагы айтып атам. Сиз вакцинация маселесин козгоп атасыз да. Баягы вакцина алганда боордун иштеш активдүүлүгү төмөндөйт. Себеби активдүү төмөндөсү биз айтпайдык, бул жүрөктүн булчуң эти, булчуңу иштетип тура турган, жүрөк кыймылдатат. Тынымсыз жүрөк кыймылда иштеп турат. Муну белковый структуралар кылат. Белковый структуралар аминокислотадан турат. Аминокислотаны канга өткөрүп, жасап, иштеп, канда аминокислотанын концентрациясын кармап турган бир боор болуп эсептелинет. Түшүнүп атасызбы? Боорго баягы вакцина алгандан кийин боордун иштеш активдүүлүгү төмөндөйт. Ошондой эле ар бир адамда гепатиттин вирусу бар. Ар бир адамда бар бул. Бул дагы аминокислоталардын канга, плазмада толукталышын төмөндөткөн кесепетинен аминокислотанын дефицити пайда болушу, белоктордун иштеши төмөндөш, бул жүрөк оорусунун. Демек ошол жүрөккө таасир берет турбайбы? Ана көрдүңүзбү? Эми тура. Эми ошол сиз айтып атпайсызбы, мына вакцина алганда ошол боордун иштөөсү начарлап кетет деп. Бул убактылуу эле болобу же постоянно? Ошол постоянно калабы ушул бойдон? Анын оңдоонун кандай жолу бар? Бизде жолу бар, сиз айткан, бирок медицинада жок. Биз гепатиттин вирусун блокировать эте турган дарылоо системабыз бар. Ошо вакцина алган гепатиттин вирусунун активдүүлүгүнү түшүндүрүп тура турган биздин дарылоо системабыз бар. Дагы бир суроо келиптир. Инфаркт менен инсульттун айырмасы кандай дейт? Аны да азыр эле айттык. Инфаркт бул ушул жүрөктүн кан тамырында тромбдун локализациясынын болгон кесепетинен пайда болот. Анан жүрөктүн булчуңун ар түрдүү жагында пайда болот. Алдында, артында, жогору тарабында, ылдыйында, капталдарында пайда боло берет. Пайда боло берет. Ал эми инсульт болсо негизинен мээнин
Arterial kan тамырларында пайда болот. Эми ушул киши дагы кычашып суроо атат деп айтып коет. Эгерде мени мына спин кетет да, кан тамыр артериал кан тамыр кетет, ошону ошо кеткенде жогорку кеткенде промежуточный мозг бар. Чоң жарчар дейт. Ошол жерде инсульт кармай турган болсо, анда адам комага түшүп калат. Комага түшүп калат. Анан эгерде инсульт чоң жарчарда инсульт болуп өтө турган болсо, анда адам комага түшпөйт. Анда эки түрдүү болот: геморрагический, ишемический инсульт деп бөлүнөт. Кийин инсульттар боюнча сизге катайын көрсөтүп кылабыз, ошондо да түшүндүрүп беребиз. Эгерде чоң жарчарда инсульт кармай турган болсо, кайсы бөлүгүндө болбосун, бул анда адам өлүмгө азыраак учурайт. Эгерде кайталап айтам, аралык мээде, ортоңку мээде инсульт кармай турган болсо, адам комага түшүп калат. Ортоңку мээ деген бизде кара куш мээде. Жок, кара куш аркада. Ортомдо кете турган мээ бар да, чоң жарчарлуу дейинде аралык мээ, анан ортоңку мээ деп, анан кийин кара куш мээ, анан кийин сүйрү мээ деп бөлүнөт да. Анын үстүндө чоң жарчар бар да. Ошол жерден кан тамыр кетет да. Демек, инфаркт бул мээдеги кан тамырларга тиешелүү. Инсульт мээдеги кан тамырларга тиешелүү экен да. Ал эми жүрөк орнуку денедеги башка эмелердин барысында жана тромбтор аркылуу ошондон кан басымынын көтөрүлүшү келип чыгат экен да. Жок, тромб локализация болгондо, мисалы адамда жүрөк баягы мисалы коронография кылганда 90%, 80% өтпөй, ошондо адам нагрузка кылып жибере турган болсо организмдечи, ошондо инфаркт болуп өтөт да. Инфаркт болуп өткөн жерде белги калат. Ошол жерде жүрөктүн булчугунун некроз процесс башталышы болот. Жүрөктүн булчугунун некроз башталып кетет. Анан ошону кардиограммага салганда жүрөктүн булчугунун кайсы бөлүгүндө болуп өттү кан тамырынын, ошону кардиограмма көрсөтүп берилет да. Атам Хоббл оорусу менен ооруйт, дамыкканы калбай атат, ошону кайталасызбы дейт. Бул Хоббл оорусу деген эмне? Хоббл деген оорусу мына ооз, мурун, көңдөй аркылуу, дем аркылуу жолу бар да, өпкөгө келе турган, ошону Хоббл деп коет. Биз бул ооруну биз дарылайбыз, анан кийин дамыкканы дегени бул мүмкүн дем кысылып болгону го дейм. Ошону түшүндүрүп берейин деп атам. Дамыккан дегенде мүмкүн бул кишинин баягы 2020-жылкы дарылоо учурунда чала дарыланып калып ковидтин кесепетинен да, анан өпкөнүн да тромбоэмболия пайда болуп калып, айрыкча тромбтор отукташып калышынан да болушу мүмкүн. Себеби мага ошондой пациенттер келет, ошону биз дарылап жүрөбүз да. Баягы дем кыскан боюнча айтып атам да, сатурациясы түшүп кетет да. Экинчи булагы бул жүрөк болуп эсептелинет. Жүрөктөн эгерде легочный гипертензия боло турган болсо, же болбосо чоң жүрөктө гипертрофия боло турган болсо, анан же болбосо жүрөк коронардык артерияда тромб көбөйүп кете турган болсо, ошондон дагы жүрөктүн начар иштешин кесепетине, жөнөкөй тил менен айтканда, дагы дем кысылат да. Демек, мунун дарылоо жолдору бар. Бар. Дагы сурооңузда бериң, жок кызык тема бүгүнкүсү. Сиздин ошо практикаңызда канча оорунун, жүрөктүн кайсыл ооруларынын түрлөрү боюнча ошо эмелер жүрдү? Байкоолор, мындай тажрыйба. Биз жүрөктүн ооруларынын баардык түрү боюнча байкоолор жүргүзөбүз. Ооруган адамдардын анализин карайбыз, анан дарыланып бүткөндөн кийинки анализин карайбыз. Канча түрү боюнча сизге кайрылган жөнүндө бар? Жүрөктүн баардык оорунун түрү боюнча. Анын ичинде эң татаал оорулардын бири бул жүрөк жетишсиздик оорусу болуп эсептелинет. Биз жүрөк жетишсиздик оорусун биз айыктырып кете албайбыз. Ачык айтып коюшум керек да. Айыктырып кете албайбыз. Колубуздан келбейт. Бирок жүрөк жетишсиздик оорусуна чалдыган адамдын абалын жеңилдетип, жүрөгүн иштөөсүн жакшырта турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жүрөк жетишсиздиги деген өзү эмнени түшүндүрөт? Бул жүрөктүн акыркы стадияда оорусу болот да. Жүрөгүндө чоңоюп кетет. Жүрөк өзү 4 камерадан турат да. Абал үстүндөгү прессерде дүлөйлөп чоңоюп, анан кийин ылдыйда канчаларда чоңоюп кетет. Мына ушул жүрөктүн чоңоюп лапшип калат дагы, анан клапандар жакшы жаппай калат, кан тамырлар атеросклероз менен толгон болот. Мына ушул оор акыбал болот.
мына ушуну акыбалдарын жеңдете алабыз ооруган адамды. Мисалы, Бирок жүрөктүн выбросы бар да, фракция айдай турганын көтөрө алабыз. Кан тамырлардан бир аз тазалай алабыз. Жүрөктүн булчуңун иштешин активдештире алабыз. Жүрөк регуляциясы бар да. Регуляциясын жакшырта алабыз. Андан бери ошонун натыйжасында адам сийдиги көбөйө баштайт. Жүрөк ооруган адамда да жүрөгүндө перикард пайда болот. Гидратакс пайда болот, өпкөдө суу пайда болот, сийдиги төмөндөп кетет, бул кан сугущение болот, боору сеш төмөндөп кетет. Мына ушул показаниялар боюнча азайтып, кичине бир жакшы бир колдоо, жардам көрсөтө алабыз. Бирок жүрөк жетиштик оорусуну толук жоготуп коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Ал биздин колубуздан келбейт ал. Гепатит В айыктыра аласызбы дейт. Бул темадан кичине сырт экен. Мен айтып коеюн, айта турган бул ушул марбатыбыз боюнда мен почти 4 жыл 5 жылдан бери гепатит В жөнүндө көп эле нерсени айттым. Ушу марбатыбыздан YouTube'дан окусаңыз, карасаңыз, ушу гепатит В толук түшүндүрүп бергем. Сиз ошону көрүңүздү, мен сунуш кылам. Саламатсызбы? Холецистопанкреатитти эмне ичип, кандай дарыларды ичсе болот? Рахмат дейт. Сиз ооруган панкреатит жана холецистит оорусуну да медицина дарылай турган дарылоодордун бардыгы тең. Мүмкүн ичип көргөндүрсүз. Эгер ичип көрүп, көптөн бери ушул оору менен сиз азап чеккен болсоңуз, мен айтсам ушуга макул болсоңуз керек, сиз бул оорудан кутула албайсыз. Медицинадагы дарылоо системасы берилип пайдаланып аткан дарылардын бардыгы тең сизди панкреатиттен арылтып кете албайт. Эгер сиз дарыланып жүргөн болсоңуз, мен айтканыма макул болсоңуз керек. Бул биринчи учур. Анан экинчи учур. Сиз ооруп жаткан холецистит жана панкреатит оорусуну дарылоонун методуна биз ээбиз. Анан сизди дарылаш үчүн атайын дарылоо курсу аркылуу дарыланышыңыз керек. Ошондо сиз дарылоо курсун өткөндөн кийин сиздин уйку безиңиздин воспалениясын толук калыбына келтирүүгө, өттүн иштешини дагы эгер ташы жок боло турган болсо, кумуну жок кылган, мен өзүм да ошондон азап чегем да. Кумуну жок кылганга анан кийин өттүн баягы ылайланып кетет. Ушу жаман оору да. Ушуну нормага сала турган дарылоо системабыз бар. Кааласаңыз кызматыбызды пайдалана бериңиз. Опухол баштагысы жөнүндө айтып бере аласызбы дейт. Баштагы опухол жөнүндө сөз болуп атат дейт. Биз бул өткөн жылкы биздин илимий ишибиздин көп убакыттан бери жүргүзгөн бир результатына ээ болдук. Илимий ишибиздин мээнин рагын изучение кылыш боюнча. Биз бардык көп ооругандардын почти 80%ге жакын рактын түрлөрүн дарылайбыз да. Ошонун ичинде биз мээнин рагын дарылоого инимине жетише эле керек да. Биз ушу мээнин рагы каяктан пайда болду деген суроого жооп таптык да. Кайталап айтам. Демек, бул боюнча менен айтып берсеңиз. Мээнин рагы каяктан пайда болот деген суроого жооп таптык. Мээнин рагын пайда боло турган эки булагы бар. Биринчи булагы бул жоон ичегенин менен ички ичегедеги отурукташкан энтеровирустар менен энтеробактериялар пайда. Энтеровирус дегени кишечникте жашаган вирустар болот да. Мына ошол анан бактериялар болот, анан грибоктор. Мына ошолор лимфатикалык сосуд аркылуу белгилүү бир бөлүк кан аркылуу өтүп кетип, анан иммунитет аны айдаганда мээне барып отурукташат да. Мээге барып отурукташып, мээнин глиальный клеткаларынын мембранасы чука болгондуктан ал жерде мээштин иммунитет начар иштейт да. Макрофагтар начар иштегенден ошол мээге кирип кетип, глиальный клетка. Глиальный деген нейрон өзүнүн формасы сактай албайт, ошо кармап турган клеткалар болот да. Мына ошого кирип кетип, анан ошону клетканы бузуп, ошодон рак пайда болот экен да. Муну биз тактап аныктадык да. Илимий жактан изучение кылып. Экинчи булагы бул өпкө болуп эсептелинет. Өпкө лимфаденопатия оорусуна учураганда, муну компьютерный томография кылганда өпкөдө лимфаденопатия бар экен, компьютер томография көрсөтөт. Мына ушул
өпкөдө отурукташкан инфекциялар көбүнчө стрептокок деген бактер көбүрөөк болот. Адамдар көбүрөөк учурайт ошол сальмонелла деген бактер, стафилококк, анан пневмококк, стрептококтун двойной болуп жашасын пневмококк деп коет. Ошолор токсин бөлүп чыгарат, реактивный блок. Ал лимфатика сосуд менен мээге кете турган болсо, мына ушулардагы мээде рак пайда болот. Мына ушул эки булагыбызды таптык. Эми дарылоо маселесин ал чече элекпиз. Шуну айтып коюшум керек. Каякта бирок ушуну тапканыбыз өзү мен мага келген пациенттерди баягы тамырын кармаганда симптом бара турган болсо мен түшүндүрүп айтам. Сен мыналар сактан себеби мээңде рак пайда болот. Ал өмүрүң алат деп айтып эскертем. Эми дарылоо маселесинде али толук дарылоо токтотуу же болбосо дарылоо али жетише элекпиз. Ассаламу алейкум. Менин кызым ичи катып 3-4 күн болуп кетет. Кээде 6 күн да болуп кетет. 8 жашта кандай кылсак болот дейт. 6 жашта деди. Эми мен аны билбейм. Вакцина алып албадыбы? 8 жашта. Баягы төрөт роддомдо баягы 24 саат ичинде вакцина саат аны алып албады билбейм. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Булар каяктан келип чыкканын түшүндүрүп коюшум керек да. Эгер сиз вакцина алган болсоңуз, вакцина себеп болот. Эгер де вакцина албаган болсоңуз, анда сиздин кызыңыздын боорунду түзүлүшүндө, гистология түзүлүшүндө долка дегени бар. Бу долкалардан турат. Мына ушунун арасында протоктор агат. Ар бир гепатиттер клетка өттү иштете турган зилини. Боордун зилини иштеп чыгат да. Ушу боордун зилини көлөмү азыраак, протоктор ачылбай калат дагы, зил азыраак бөлүнүп чыгат. Башкача айтканда, боордун иштеши активдешпей жатат деген түшүндүрөт. Боордун иштеши активдештире турган болсо, жоон ичеги дайыма майланып турат, боордун зилинин шарапаты астында да. Ошондо бала толук ичип катканда толук кутулуп кетсе болот. Бул өсүп аткан бала. Муну бир аз дарылоо курсун жүргүзүш керек, боордун протокторун ачыш керек. Бизде ошондой ача турган дарылоо системабыз бар. Ачылса протоктор, анда баланын алиги ич катуусуна толук кутулуп кетсе болот. Саламатсызбы? Шейный остеохондроз кандай лечение алса болот дейт. Эми ол шейный остеохондрозду пайда кылган бул кальцинитер пайда болот. Шуну айтып коюшум керек, кальцинитер пайда болот. Кальцинитер менен кошо метаболизм процессинин негизинде пайда болгон шлактар болот. Ошол шлактар отурукташып калса, андан сырткары шлактардын бетинде липидтер, майлар келип отурукташат да, анан шейный остеохондроз кадимгидей чоңоюп, мындай өсө баштайт да. Эми аны дарылоош үчүн биринчиден ушу терини астынан сортуртуп ала турган методдору бар. Кайсы бир дары-дармек, мисалы алоэны пайдаланган сыяктуулар, койдун жылкынын чучугундагы майы жана алоэны аралаштырып тартып алса да болот. Андан бөлөк боордун иштешин активдештирип, боордо слебинин деген фермент иштешин активдештире турган болсо, кан аркылуу тартып алса болот. Бирок аны тартып алган үчүн жүрөк текшериш керек да. Жүрөктө оорусу барбы, жокпу, жүрөктүн атеросклерозу барбы, жокпу, тромб барбы, жок, ошону карап туруп анан дарылаш керек да. Демек, азыр жүрөк боюнча ооруларды түшүндүрөйлүк. Айтып бериңиз. Мен ушуну айтып коюшум керек. Жүрөктүн ооругу менен ооруган адамдар айдан айга, жылдан жылга баягы тездик менен көбөйүп атат. Элдин, мен мисалы мага бир күндө айтайлы, 10 адам келген болсо, ошонун тамырын кармасам, кеминде 5 адамда, 7 адамда жүрөктүн ооруусу аныкталат. Бирөөлөрүнө айтам, түшүндүрөм, бирөө ушундай деп. Бирөөлөр маани берет, бирөөлөр маани бербейт. Бирөөлөр ичинен мыйгып, ичинен сөгүнүп, аялы калкып коюп кетет. Мен ушуну айтып атканымдын себеби жүрөк оорусуна адамдар көңүл бурбаганын шарапатынан, кесепетинен жүрөк ооруsu осложнение берип отуруп, кээде жүрөк оорусу оорунун симптомун бербейт. Оорунун симптомун бербейт. Билинбей жүрүп жүрөк баягы жүрөк жетиш оорусуна жетип калат да. Мына ушуну белги, симптомдорду бербей отуруп, ооруй турган симптом деп атам мен. Өзү белги берет, оорунун симптомун бербейт да. Ошонун кесепетинен адамдар жүрөк оорусуна маани бербейт болгондар. Көңүл бурат. Ошондуктан жүрөктөн
каза болгон адамдар өтө көп. Эми статистиканы кетирейин. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча, Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча, мисалы 2019-жылкы изилдөөлөр боюнча жер бетинде 19 миллионго жакын адам жүрөктөн өлүптүр. Жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүптүр. Маалымат боюнча. Биздин 2015-жылкы бир жылда жүрөк боюнча сизге бир кызык нерсеси бар бу жерде. 2014-жылкы, 15-жылкы улуттук статистикалык маалыматы боюнча bir ayda 1200 adam ölü ötken жүрөктөн. Жүрөк ооруsundan bir ayda Kırgızstanda 1200 adam ölü ötken. Бул 14-жылкы статистика. 1200 adam ölü ötken да. Бүгүнкү күндө Az rak ben ооругандардан 530 bu adam ölü ötken. Демек 2 есе көп. Азыр жалпы суммалап келгенде 40 жалпы суммалап келгенде жүрөк ооруsundan өлгөн адамдар жалпы адамдар каза болсо bir жылда ошонун ортосу 47% пайызы жүрөктөн каза болот экен. Түшүнүп атасызбы? Канчалык маанилүү бул? Жүрөк ооруларынын үйрөнүү, жүрөк ооруларын дарылоо адам баласы үчүн канчалык маанилүүлүгүн сиз ушундан жыйынтык чыгарып көрүң. Демек бүгүнкү күндө ошол оорулардын саны боюнча каза болгондордун санынын эң көбү жүрөк оорудан каза болот экен да. Ойланып көрсөңүз, бул биз Россиянын маалыматы боюнча, Россиянын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча ата-аналарда жылдык бюллетендер чыгарышат да. Биздики чыгара албайт, биздикилерде жок. Россияныкы жылда чыгарышат. Ошонун маалыматы боюнча Россияда өлүм житимдердин 43% орточо жүрөктөн түзөт экен. Демек бардык оорулардын ичинен 43% жүрөк оорудан каза болгон. Албетте бул маселе чындыгында өтө оор маселе. Кыргызстанда мындай маалымат жок. Россияда маалымат. Ошондуктан бул ар бир өнүккөн мамлекеттердин саламат сактоо министрлеринин алдындагы эң чоң маанилүү маселе бул жүрөк ооруларынын дарылоо жана профилактика иштери. Биздин азыр сиз менен отурганыбыздын негизги максаты биз адамдарга жүрөк оорусу кандай симптомдору бар, маалымат кандай сезиш керек, ошону анын профилактикасына түшүндүрүп, ошондон сактанганга адамдарга биз ушуну айтып түшүндүрүп коюшубуз керек да. Ошондо биздин көрсөтүүбүз өзүнүн максатына жеткен болот. Демек биринчи кезекте адам өзүн баягы токтоо кармагын үйрөнүш керек экен. Жүрөккө күч келтирбеш үчүн. Жанагыдай бир эме абалдарга барбаганга аракет кылыш керек экен. Депрессияга бара турган абалдарга барбай тургандай. Ошонун негизинде дагы көп нерседен алдын алып сактанса болот экен да. Жок, бул баягы мен сизге дагы бир жолу түшүндүрөм. Бул жөнүндө өзүм мен айттым. Жүрөк оорусунун сиз айтып аткан бул психологиялык ырбап кетишине факторлор, факторлору бул. Мисалы, эми жүрөк оорусунун келип чыгышы, пайда болуш бул таза медициналык маселе. Баягында социалдык немесе жокчулук, психологиялык чыңал башка тараптар ушул оорун ырбатат, күчөтө берет. Шейни грыжа баш оору кандай акса болот дейт. Дагы бир суроо келиптир. Ошого жооп берип шейни грыжа саяктап баратат. Эми ал бул кандай грыжа экенин билип туруп анан кийин жооп берсем жакшы болот. Мисалы ал томография да кайерин көрсөтүп бир анан экинчиси шейни грыжа кээде мына бул экинчи моюн омурткасында да троичный нерв деген болот да. Мисалы нерв кысылып калганда дагы грыжа түшүнүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ушул троичный нерв боло турган болсо түз эле көтөрүп койсо божун ордуна келип калат. Эми грыжаны башка сылжып кеткен болсо, бул аны томография аркылуу же болбосо ортопед врачтар аркылуу барысын, же болбосо баягы бизде кастопраптар бар, тажрыйба алуучу. Мына ошолорго барып, ошол кызмат пайдаланышын сунуш кылат элем.
Герб рефлюкс экзофалиттен кантип дарыланса болот дейт. Бул кызыл өңгөчтөгү эзофагит деген оору болот. Бул деген эзофагит болгондо алыгы ички биринчи бети нымдуу сулой, анан жарым нымдуу сулой. Ушул эки сулой азайып кеткенде кызыл өңгөчтүн жана акчы казандын эзофагити пайда болот да. Бул пайда болушу, эзофагит пайда болушу бул белгилүү бир деңгээлде инфекциялардын көбөйүп баратат деген түшүндүрөт. Ал көбөйүп барат себеби бул ошол кишинин тамагында ангина болушу мүмкүн. Ангинан козулган инфекциялар ырбап кетип кызыл өңгөч кылат. Экинчи учуру болот, бул киши эгерде ал тамактанганда, чай ичкенде ысык иче турган болсо да эзофагитке алып барат. Ал андан ары ракка барып коюш коркунучу бар. Ушул эки эгерде сиз ысык тамак иче турган болсоңуз, аны токтотушуну сунуш кылам. Эгерде муздак холодильниктен ичип жүргөн болсоңуз, аны да токтотконду сунуш кыламын. Анан кийин үчүнчү маселе, эгер инфекциялык происхождение боло турган болсо, анда сиз ангинадан анализ тапшырсаңыз, мазок тапшырсаңыз, ошол аркылуу чыккан анализ аркылуу дарыласа болот. Андан бөлөк деген дарылоо аны нече жолукканда ичсем болот. 3-4 саат сайын тамак жей берем, жебесем башым муунум калчылдайт, приступ сыяктуу, ысык сууту көтөрө албайм. Кененирээк түшүндүрүп койсоңуз дезе керек. Мен бул айтып атат, 3-4 саатта тамак жей берем деп атат. Тамак жебесе баш ооруйт экен. Бул жерде бул кишиде организминде гормоналдык дисбаланс түзүлгөн. Дене муунтуп кылжылдап кетет деп атпайбы? Гормоналдык дисбаланс түзүлгөн. Бул кишини мисалы ашказанда тамак сиңирүү, тамак кабыл алуу, тамак сиңирүү процессинин бардыгы тең нервдик рецепторлор аркылуу башкарылат. Ошол эле бир эле учурда ошо нервдик рецепторлор аркылуу алыгы тамак ашказангадан өткөндөн баштап воротный вена барды, боору кете турган. Ушул вена аркылуу бөйрөктүн гормондоруна бөйрөккө барып кан аркылуу барып турат да. Ошондо бөйрөктөн дагы ар түрдүү гормондор чыгып, бул кишине де гормоналдык дисбаланс түзүлүп калган организм боюнча. Ошону боюнча анализдер жасап, тиешелүү анализдер жасап, тастыктап, аныктап туруп, анан дарылоо планын сунуш кылса болот. Ассаламу алейкум. Апамдын жүрөгү тез туйлап турат. Канчалык коркунучтуу дейт. Эгерде сиздин жүрөгү ошол туйлай турган болсо, бул деген нерсе жүрөктүн приступу дегенге жакын деген түшүндүрүп атат да. Жүрөктүн приступу деген нерсе бул жүрөктүн предсердиясы же желудочкалар бирөөсү гетеротропияга чалдыкты деген түшүндүрөт. Гетеротропияга чалдыкты деген нерсе болгон учурда ошол жүрөк баягы приступ сыяктуу карманып атыштырат, жүрөк атыштырат. Анан кийин ритм резко көтөрүлүп, өзгөрүп кетет ритмичи. Кээде дүкүлдөтөт, жүрөктү ойнотот, мына ушундай симптомдор болот. Муну электрокардиограммадан өткөрүп, анан жүрөктүн УЗИси бар, андан өткөрүп, анан мүмкүн болсо коронографиясын бир текшерип коюш керек, кан тамыр канчалык. Ошолордун негизинде анан муну дарылоого кабыл алса болот. Менин оозумдун ичи куркап, шилекей жок болуп калат кээ бир убакта. Кандай кылсам болот дейт. Оозуңуздун кургаганы бул сиздин бооруңузда оору бар деген түшүндүрөт биринчи орунда. Сиздин бооруңузда гепатиттин вирусу болот. Ойлобоң, БЖС деп айткан жерим жок. А деген вирус болот дагы. Ошол активность көтөрүлүп кеткенде боор суунун концентрациясын жөнгө салып турат. Боордо гепатитте клетка бар, анан атайын рецепторлор иштейт. Ошол рецепторлор кандын плазмасында суунун концентрациясын жөнгө салып турат. Боор начарлаганда таңдай, ооз таңдай кургайт. Эгерде бөйрөк начарлай турган болсо, эриндер кургайт. Бул боорунун иштеп жаткандыгын, ооруга чалдыкканын түшүндүрөт. Эмесе биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды.
Эменсе ошо акыркы сөзүңүздү айтсаңыз, ошондо менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыгасак. Урматтуу кыргызстандыктар, бизге ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздүн эң негизги максаты мүмкүн миңдеген, мүмкүн 100 миңдеген, мүмкүн миллиондогон адамдарды кубандырайын, сүйүндүрөйүн деген ойдо айтайын деген оюбуз ушул. Биз жүрөк ооруларын дарылоодо дүйнөлүк деңгээлдеги иш жасадык. Жүрөктүн булчугун дарылай турган системаны иштеп чыктык. Анан кан тамырларды жабтып турган коронардык артерияларда тромбдо операциясыз, шунтер операциясыз, стентсиз дарылоонун механизмин иштеп чыкканбыз. Биз муну клиникалык практикада иштеп жүрөбүз. Мына ушул өмүрүңөрдү сакташ үчүн кызматыбызды кааласаңар пайдалангыла, не только пайдаланыңыз. Ушул учурдан пайдаланып айта турганым, мен бул саламаттык сактоо министрлиги көптөн бери кайрылып жүрөмүн. Ушул биздин методду жалпы медицинага киргизилсе, ушуну бийликтеги отурган президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер ушуну угуп, ушуну клиникалык практикага киргизсек, ушул киргизе турган болсо 100 миңдеген, миллиондогон адамдардын өмүрүн сактап кала турган эң бир жакшы иш. Bunun üstüne biz köp yıllar boyu meynet kıldık. Meynet özünün özürün el körsün degen oyda oturabız. Uşunu sizlerge kuvandırıp, sүйүнтүп koyu maksatında, bugünkü көрсөтүүбүз максаты негизи айта турган нерсебиз ушул. Эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу деги эле ошо медицина тармагында жалпыша кызмат кылып келип аткан биздин азаматтарыбыз баягы айтылган сөздү сөзсүз түрдө бир жооп болуш керек да. Ошондуктан мен ошо суранат элем, саламаттык сактоо министрлиги тарабынанбы, же болбосо элибиздин тармагы тарабынанбы, ушул Хашим мырзанын азыр айтып аткан ошо дарылоо системалары жана ошо дарылап аткан тиги дарылары боюнча бир изилдөөлөрдү жүргүзүп, бир илимий тыянак чыгарып берсеңиздер. Чындыгында эле бул жарактуу нерсеби, же жараксыз нерсеби, же бул киши жөн эле өзүн пиар кылып айтып атабы? Мына ушул нерсени бир илимий негизде бир жообун айтып, анан кийин бул ушул нерсеге бир жыйынтык чыгарсак деген оюмду айткым келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.